Супер президент болот, баягы коокандык болот, мына конституция келип атат, жок. Эл мага жол бербейт го. Бардыгы эле ошо элди эсебинен жашап, элдин эсебинен бир эки партияны түздү дагы Жээнбековдор, биримдик, анан экенин Кыргызстан, анан Кыргызстан деген партиясы бар. Уялбай туруп 105, 110 мандатты жана сатып, элдин баарын зордуктап туруп алып алышпадыбы? Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Ошо Акаевдин кийинки жылдары, кийинки 10 жылы, Бакиевдин болсо бардыгы эле башкаруу жылдарын бардыгы эле ошо элди эсебинен жашап, элдин эсебинен күн көрүп, өзүнүн бир уч жакындарын гана ошо бийликке жакындатып, ошо каржы маселелерин баарын контролдоп, тегеле бир мамлекеттин өлкөнүн келечегине мындай бир өбөлгө түшө турган бир саясатты жүргүзбөй келишти. Азыр эми Садыр Нуркожоевич мен ал кишинин ичинен билген киши катары бир топ аракеттер жасап атат, бирок өтө эле аз убакыт өттү да, болгону бир 2 айга жакын убакыт болуп атат. Көп үмүттөр бар дагы эле, өзү үмүтсүз шайтан деп коет, эми үмүт кылып жашай берет экенбиз да. Бирок бул сапар элдин маанайы, элдин өзүнүн укугу үчүн күрөшүү деңгээли бир топ өсүп калганда. Мен ошо жакында эле ошону байкадым. Мен бүт кыдырып аралап жүрөм да, ошону байкадым. Бирок эми мына айтып атпайбы, супер президент болот, баягы коокандык болот, мына конституция келип атат, жок. Эл мага жол бербейт го. Сизден тагыраак жол алган жокпуз, анткени мен сизге айтып атам, ошол кеткен тарап бийликтен революциянын арты менен, ошол революциянын арты менен келген тарап, мисалы үчүн келген тарап бир жеңишке болуп, өздөрүнө пайдалагандай болуп атат, кеткен тарап зыян тарткандай болуп, ал эми ортодогу мамлекеттин тагдырын ким ойлойт деп мен ошону айтып атам. Ооба, мамлекеттин тагдырын эч кандай ойлогон, эми ойлогондор бар, баардыгын эле жамандай бербейличи, бирок алар бийликке жакындатылбай атат да. Мамлекеттин, өлкөнүн бардык күч структураларын деле, бардык ресурстун, башка ресурстарын ошол кеткен тарап колунан чыгарып ийип атат да, келген тарап анын баарына ээ болуп алып, дагы ошо мурунку ошо кеткен тараптын изи менен өзгөчө бир нерселерди киргизилмиш болуп эле келе жатат да. Вот кептин баардыгы ушунда болуп атат да. Атак мамлекеттин келечегин ойлоп, анын моделдерин сунуш кылып, ал турсун кээде өзүн ошондой жертвага алып барып аткан саясатчыларыбыз деле бар да. Бирок алар аз, алардын үнүн эч ким уккан жери жок да. Кептин баары ушундай болуп атат. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, сөзүңүзгө аралжы, ошол бүгүнкү күндө ошол Садыр Нуркожоевичке өзүңүз бир үмүт артып турасыз. Ал деген эртеңки азыр эле убакыт өттү, мүмкүн дагы көп убакыттын ортосунда ал бир мамлекетти жакшы тарапка алып кетет деген үмүтүңүз бар экенин билдирип кеттиңиз. Мисалы биз бул убакка чейин бир канча 4-5 президент биз башыбыздан кечтик, эгемендүүлүктү алгандан бери. Ошол учурда ар бир президенттин келиши менен бизде бир анын кандай десек бир маңызы бар болчу. Мисалы үчүн Аскар Акаев келгенде ал абдан илимдүү киши, бизге билим жагында көңүл бурат. Курманбек Салишев келгенде ошол деге ал киши деген өндүрүштү өндүрөт. Кече жакында мына Сооронбай Шарипович келгенде бул киши абдан динди жакшы түшүнгөн киши. Мүмкүн биз ошол ыймандуулук менен, бир жакшы бир сапат менен дагы өлкөнү алдыга алып кетебиз деп ойлодук эле. Сиз жогорку айткан сөзүңүзгө далил кылып, бүгүн Садыр Нуркожоевичтин кайсы сапатына таянып, ал киши биздин мамлекетти жакшы тарапка алып кетет деп ишенип атасыз? Ар биринин өзүнүн жолу болду, өзүнүн артыкчылыгы болду, өзүнүн көйгөй маселелери болду. Баягы бактылуу үй бүлө өзүнчө бактылуу, бакытсыз үй бүлөлөр окшош дегендей, улуу классика жазбады эле. Ошондой эле болуп атат да биздин президенттер делечи. Бардыгынын бир чоң кайгысы ошо баягындай бир материалдык жакка кызыгып кеткендиги, бирөөсүнүкү кечирээк болсо дагы, бирөөсүнүкү башынан эле ошондой башталып кеткендиги болду да. Мисалы үчүн сиз айтпадыңызбы, теги Акаевдин өзүнчө өзгөчөлүгү, Бакиевдин өзүнчө өзгөчөлүгү, чынында ошондой болду. Атамбаевга деле үмүт абдан чоң болчу да. 2010-жылы мен эми ал кишинин колунда, мисалы үчүн убагында ал премьер болгондо мен министр болуп иштегенмин, билчү элем, мээнеткич киши болчу. Бирок такыр башкача болуп кетти да президент болгондон кийин. Анан Жээнбеков жөнүндө айтылып атат, Жээнбеков динге, мен ишенбейм ал кишилердин чын ниет менен динге кирип, анан диндин баалуулуктарын биринчи орунга коюп, ошону гана элге эме кылган болсо. Наоборот, тескери болуп атпадыбы? Мен кийинки учурларда ушундай ойлоп жүрөм, окумуштуу катары, мисалы үчүн Атамбаев менен Жээнбековдун эч кандай айырмасы жок мен үчүн. Эч кандай айырмасы жок. Бирөөсү бир аз ишенчээк болсо, экинчиси өтө эле митайым болду да. Болгон эле ушул. Кечээ мына 2020-жылдагы октябрдагы парламент шайлоолорун көрбөдүкпү, айланайын. Бул теги эле мурда болбогон окуялар болуп кетти да.
Вот ошол нерселердин баардыгын Садыр Нуркожоевич баштан өткөрдү да. Жаманбы, жакшыбы? 2005-жылдан бери мен бул кишини мындай эметип келе жатам. Мен өзү эмен боюнча эч кандай фанатик эмесмин. Мен бир дагы президентке баягында бир жаламсыктаны, болсо жашакерлерин мындай кылган киши эмесмин. Бирок колдон келишинче баягы Адилет айтканга сүйлөгөнгө аракет кылып жүрөм. Бир эле Садыр Нуркожоевич эмес, мен бир топ 10 чакты уул кыздарыбызды мындай байкап келдим да. 2005-жылы булар депутат болуп келишпедиби? Вот ошондо биринчи эле баягы көтөргөн маселеси эмне болду? Сот реформасы болду дагы, анан кийин биздин баягы кен байлыктар жөнүндө болду. Вот ошондой иштерди мындай ыраттуу түрдө жүргүзүп келди да. Анда эми жаш болчу. 2010-жылы баягы Ата журт партиясы менен келишкенде дагы ошону абдан күчөттү. Анда мен уже 5 жыл бул киши менен бир партияда отуруп дегендей байкадым да. Анан баягы эркинин күчтүүлүгү, анан бир мындай бир нерсени багытталган нерсеге көз жесе, ошодон эч убакта кайтпай тургандыгы. Эми мына онсал маалымат каражаттары сиздер тарабынан бир топ эле көрсөтүп жүрөсүздөр. Ошол Садыр Нуркожоевичти, башкаларды. Бирок 3,5 жыл түрмөдө отуруп, анан ошол өзүнүн көз карашынан кайтпай, анан болгондой айтып каны ошол мага дагы бир топ баягындай ошондой жогоркудай сөздөр, бул оода эмес, ошондой сөздөрдү айтууга түрткү берип отурат. Каныбек мырза, бул мына биздин акыркы сурообуз. Жанагы орус тилин, расмий тилден четтетип салуу боюнча, бул боюнча азыр абдан тынчсызданып жатабыз. Анткени деген биз буга чейин ошо эки тилди катарынан үйрөнүп келип, жада калса орусчанын ошо өкмөт башчылары да таң калып, кыргыздын ар бир экинчи классынан окуучусунан сурасаң, Пушкин ким, Лермонтов ким, бардыгын Крылов ким экенин айтып берет. Ал эми орустун балдары Кыргызстандын кандай чыгандары бар экенин билбейт деп абдан таң калуу менен жатышты эле. Биз уже биздин каныбызга сиңип калган орус тилин биз катарлаш эле билип, катарлаш эле ошонун менен да кете берсек болбойт беле деген бир суроо. Ал эми экинчиси ошол биздин Орусияда жашап аткан биздин жарандарыбыз мына канча деген кыргыз жарандарыбыз Орусияда жашашат, алар ошол жерден оокат өткөрөт, жада калса Кыргызстанды да багышат, балдары ошол жактан билим алып жатат. Анан кийин биз бул кадам менен ал кошуна өлкөнү мындай чочутуп, же болбосо ренжите албайбызбы? Ар ким сөтөр сөзү тыркырап тараганда, ар ким өзүнүн оокатын кыла баштады да. Мен 8 жыл Прибалтикада жашап, Эстонияда, ошол жерде илимдин кандидаты болуп, анан докторлукту даярдап келген кишимин да. Тилдин кадырын, тилдин баркын өзүм башыман өткөрдүм, жон тери менен сездим. Мен орус тилин билбесем, баягы тоонун чокусунда төрөлгөн балага андай перспектива ачылбайт эле да. Англис тилин да билбесем деп эле кое берейинчи. Кече чынында эле абдан туура эмес иш болду. Андай нерсени тем более конституцияны эметип атканда көтөрүп чыккандын өзү бул жеңил ойлуулук. Айланайындар, кыргыз тилин өнүктүрө албай атканыбызга биз өзүбүз эле күнөөлүүбүз. Ага орус да күнөөлүү эмес, өзбек да күнөөлүү эмес, башка да күнөөлүү эмес. Макул эми убагында бир аз конъюнктуралдык көз караштар менен бул расмий тил деп жазып коюппуз. Аны жазбай деле орус тилин бүпөлөп көтөрүп алсак болот болчу. Болуптур эми. Аны деле мен эч кандай трагедия көргөн жокмун да. Ал ошол боюнча кала бериш керек. Өзү медико биологиялык норма боюнча ар бир бала, кыз балдарыбыз 3 тилди, 5 тилге чейин мындай катар үйрөнгөнгө медико биологиялык норма жол берет. Эгерде баланын акыл эси жайында болуп, баягындай бир зарыл шарттарды түзүп бере турган болсок, биз наоборот ошол жолго түшпөйлүбү? Чыңгыз Айтматов өлөр-өлчө билингвизм деп кыйкырып жүрүп өлдү го баягы. Абабыз, Вот ошого кийинки учурларда бир жөн эле баягындай бир псевдо, квази түшүнүктөргө эметип алдык да. Мен мисалы үчүн эмеге ичим чыкпайт. Мына биздин өзүнчө бир агентство кылып койбодук бу, кыргыз тилинин эмети боюнча агентство. Керек болсо ар бир министрликте, ар бир эмеде президенттин өзүнүн жекече көзөмөлү менен кыргыз тилин сапаттуу жайылтуу, үйрөтүү боюнча керек болсо катуу тартип менен эле киргизип кое турган нерсе. Анан башка бир тилден эме кылып, өзүңүз туура айтып атасыз, миллионго жакын балдар, кыздарыбыз оокатын өткөрүп атышпайбы? Ошол орус тилин жакшы билгендиги үчүн, ошону түшүндүрүп билгендиги үчүн кээде аларга артыкчылык берип, жумуш берип атышпайбы? Мындай эске алышыбыз керек. Ал эме Алкул Осмонов эми ал кезде 30 жаштагы жигит экен, Россия бир боренем деген эмелери экерден чыккан эмес да. Экерден чыккан эмес да. Убакыттан пайдаланып мактана кетели. Россияда жүргөн жарандарыбыздын айткан учурлары бар. Биздин кээ бир кошуна мамлекеттерге караганда кыргыздарды ошол Россияда жумушка алууда, же болбосо жанагындай бир тесттен өтүүдө абдан кыргыз эли билимдүү эле экен деп баа берген учурлар болду. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.